Жап-жашынак эле түйүмүн болуп калды. Майын деле куйдум эле. Арбаңыз эже. Атам баласы. Жардам керекпи? Бар бол айланайын, кел. Кайдан чыга калдың? Түшкө кирчүдөй болуп. Жап-жакшы эле келатканбыз. Эмне болуп кеткенин билбедим. Тык эле токтоп калды. Шоферіңіз bir жака кетти беле? Айнем, шопур мен. Шеп болсо, артка отургучта турат. Көрүп атасыңбы? Кана, мен карап көрөйүнчү. Айнем-ай, аны кой отур. Андан көрө мунун свечасын карап көрөлү. Ток жетпей калган окшойт. Ой, эже, өзүңүз оңдоп эле айдап жүргөнсүз го, устого барбай эле. Саяз учурунда трактор, комбайн айдап жүргөнбүз денем. Анан бул кеп болуп калыптыр. Рахмат иним, ора болбогун. Эже, убакытты коротпой. Мен чалып, эвакуаторду чакырып туруп, машинеңизди жүктөп жөнөтөйүн. Анан сизди шебиңизди салып туруп, машина менен үйүңүзгө жеткирип коеюн. Рахмат иним, ора болбогун. Муну мен азыр эле өзүм оңдоп алам. Ой эже, убаракерчилиги деле жок. Жеткирип сиздей адамдан бата алуу деген кандай жакшы. Кана, жүрүңүздөр. Айнем, ора болбочу. Эх, эже, карыпсыз. Турмуш өзүнүкүн алыптыр. Арадан канча жыл өттү. Жашоомдо сизге жолуктурган Кудайга миң мертебе шүгүр. Сизге жолукпаганымда балким мен азыр түрмөдө болмокмун. Ал тургай тирүү жүрөт белем, бир жараткан билет. Мен сизге арга жактан кайрылып атам, байке. Машинам бузулуп жолдо калдым, байке. Жанымда тыйыным да калбай калыптыр. Кичине акча жактан жардам берип турбайсызбы? 100 сом, 200 сом болсо деле. Азыр 200 сом болобу? Болот, байке, чоң рахмат. Мана, жалкоолук кантип адамдарды алдап, жеңил акча табыштын бир жолун көрсөттү. Анан дагы бирөөнө барып сурадым. Анан башкасына бардым. Таң калыштуусу, көбү ишенишип 100 сом, 200 сом, кээ бирлери 500 сомго чейин берип жатышты. Иним, эмне мынча каты ойлонуп кеттиң? Тынччылыкпы? Эмне болду? Эже. Өткөн кеткендерди эстеп баратам да. Сайын бул жорук мен үчүн бизнеске айланып, анан дагы актёрдук чеберчилигим да күчөй баштады. Канчалык көп акча таап, канчалык ар кимди алдаган сайын тапканым жукпай,
артқа кетіп бараттым. Жалқаулық мен іштегенден қачырып, маңдай тер менен адал ақша тапқандан қачырып, болған жігіттік намызымды таштатып, ар кимди алдап, жеңіл жол менен келген ақшаға түртіп, анан ақырында көшө таптаған селсеқа айланды. Тур. Сен не қайра келіп жатып алдың ба? Бар башқа жаққа барып жат. Бол, жөні. Тур. Екеуміз таанышпаптырбыз дагы, сөз қалақсып жатып. Мен Дарханмын, Бермет эже. Дархан, сен Дархансың ба? Саламатсызбы, эже? Саламатчылык. Эже, курсагым аябай ачты, эже. Бир аз акча бере аласызбы, эже? Атың ким? Атым Дархан. Дархан? Жакшы атың бар экен. Маанисин билесиңби? Жок, билбейм. Кең. Кенен дегенди билдирет. Тыйындын да ошондой мааниси бар. Мээнет, аракет, эмгек деген. Албетте, эгер ал адал жол менен табылган болсо. Ушул жолду кантип тандап алдың? Өзүң жакшынакай эле жигит экенсиң. Эже, бул жолду мен тандады дейсизби, эже? Тагдырым ушундай экен, эже. Жок, Тагдырым. жок иним. Тагдырга шылтап коюу бул жоопкерчиликтен кутулуунун эң оңой жолу. Кулк мүнөзүң, адаттарың, аракеттериң тагдырыңдын себеби. Бир жолу мен аябай акча керек болуп, жардам сурап туугандарыма кайрылалы десем, күйөөм болбой койду. Адамдардан сурануу эшигин ачсаң, жараткан ага жакынчылыктын эшигин ачып коет. Менин бергеним батилет үгүнөт. Ал эми Кудайдан сурансаң, ал ырыскыны дайым берүүчү. Ошондо Бермет эженин сөзү жүрөгүмө ийне менен сайгандай тыз этет дейди. Мен азыр бул дүкөнгө кирип, сага жегенге бир нерсе алып чыгайын. Эже, убары болбой эле акчасын берип койбойсузбу? Мен өзүм барып эле алып алам. Жок иним, акча менен кошо шайтан кирет. А сен азыр барып эле арак ичесиң ал акчага. А эгерде сен мас абалыңда бир балеге кабылсаң, анда мен себепкер болуп калам. Мен азыр сага жегенге бир нерсе алып келем. Макулбу? Азыр токтоп тур. Бирок мен сураганга чындап эле аргасыз элем. Дархан, Дархан. Чын эле ойлоп көрсөм, мен Кудайдан сурабай эле адамдардан сурап көнүп кетипмин. Бермет эже айткандай, кайыр сурап олтуруп, чакырчылыктын төбүнө түшүп кетипмин. Бул Дархан. Бул менин жолдошум Алибек. Ассаламу алейкум. Если бы я только знал, чего ты хочешь на самом деле, Бехтер, может быть... Бул жакка кирип, шашпай жуунуп чык, тууган.
Кел отур. Айдоочулук күбөлүгүң барбы? Сары майдай сактап жүрөм. Мен сен эртең бир жумушка сүйлөшүп койдум. Азыр жатып эс ал. Эртең бирге барабыз. Рахмат байке. Келчи. Бала менен эмес эле периште менен учурашкандай кубандым. Ким? Менден ушул пакиза балдарда жийиркенип, Менин атым болсо, жел могуз көргөндөй качып калганына көп болгон. Өткөндү өзгөртө албайсың иним. Бирок мындан ары кандай жашашың өзүңдөн. Жараткан сага дагы бир мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошону колдон чыгарба. рахмат байке. Мен жумушка киргенден кийин, бир айдан кийин келип, сизди, байкемди эч таба албадым. А бүгүн көрүп алып, асмандагы ай түшкөндөй ушунчалык кубандым десеңиз. Сага жолуккандан кийин көп өтпөй биз чет өлкөгө көчүп кеттик. Аякта жүргөндө сени көп ойлодум. Эмне болду экен деп. Кандай тагдырда дечи элем. Азыр Кудайга ыраазымын. Аман турбайсыңбы Даркан айланай?